Базар Коргон районунун борборундагы айыл аймакка шаар макамын берүү 2000-жылдардан бери көтөрүлүп келген маселе. Анткени менен ага алгылыктуу кадамдар 2018-жылдан башталган. Ошол кездеги район башчысы Айбек Бегимкулов Базар Коргон айыл аймагын шаарга өткөрүү үчүн бир топ жумуштар аткарылганын айтат. Райондук инфраструктурасын кичине оңдоого аракет жасады. Биринчиден шаар территориясын кеңейтүү боюнча кеңеш айыл өкмөтүнүн дагы бир-эки айылды кошобуз дегенбиз. Андыктан биз Базар Коргон айылы менен кеңеш айыл өкмөтүнүн Көкчөгөз айылындагы байланыштырган көпүрөнү оңдоду. 81-жылы баштап 83-жылы токтоп калган бойдон өзүбүздүн райондук стадионубуз бар эле. Аны оңдоп түзөп, районубузда 18 гектар парк бар. Ошону темир тосмо менен тосту. Учурда Базар Коргон айыл аймагында 17 көп кабаттуу үй бар. Аларды жылытуу системасы курулуп, аймактагы бардык короо жайларга таза суу тартуу иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары муниципалдык тазалык ишканасы да уюшулган. Учурда аталган айыл аймактын бюджети 70 миллион сомго чукул. Ал эми шаар болгондон тарта баштапкы бюджет 90 миллион сомду түзөт деп күтүлүүдө. Район башчысы Бакыт Козуевдин белгилөөсүндө Базар Коргон шаар статусун алгандан кийин инвестиция тартууга да мүмкүнчүлүк ачылат. Кошумча инвесторлор тартууга дагы мүмкүнчүлүк жакшы пайда болуп атат. Шаарды өнүктүрүүгө атайын кошумча жерлер пайда болуп атат. Ал жерге көп кабаттуу үйлөрдү салганга, соода саттык түйүндөрүн, кызмат көрсөтүүчү түйүндөрдү дагы курганга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Ошондуктан биз шаарды келечекте абдан өнүккөн, ошол башка шаарлар менен тең тайлаша турган социалдык дагы экономикалык да негиздер бар. Биз бул үстүндө иштеп атабыз азыр. Жергиликтүү бийлик 2018-жылы Базар Коргон айыл аймагындагы айылдарда эл менен жыйындарды өткөрүп, алардан макулдугун алган. Эми расмий шаар статусу берилгенден кийин мурдагыга салыштырмалуу салыктардын айрым түрлөрү 5 эсеге чейин жогорулайт. Көп кабаттуу үйлөрдү түшүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк болуп атат. Жерлер дагы бар. Мына кошумча азыр орто сайда атат. Ушул сайдын аркы бетинде ошо көп кабаттуу үйлөрдү курганга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан шаардын айырмачылыгы кээ бир төлөмдөрү айылга караганда төлөмдөр жогорураак болот бул жерде. Айтып коюшубуз керек, тамарка салыгында айыл жеринде 0,10 тыйындан квадрат метрине төлөп аткан болсо, шаар жеринде ошо 0,50 тыйындан болуп атат. Мындайча айтканда 10 соток жери барлар 100 сом төлөгөн болсо, шаарга өткөндө 500 сом болуп калат. Бул жерде ошондо бюджеттин толтуруу багыты дагы айылга караганда көбүрөөк болот. Жергиликтүү бийликтен салыктардын жогору болушу казынаны толтуруп, шаардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөөрүн белгилешүүдө. Албетте мындай пикирге кошулган жергиликтүүлөр арбын, анткени менен айылды шаарга айландырып салыктарды көтөрүүнү жактабагандар да жок эмес. Шаар статус дегенде шаарга көп нерселер келет да. Мен өзүм оюм боюнча район үчүн анча каралбай аткан. Шаар болсо, бу жерде катта өзгөрүүлөр болот. Эми келечекте бул 1-2 жылдын ичинде боло бербейт. Мен өзүм оюм боюнча 2 жыл 3 жыл даярданып демалган болсо, биз кошкон эмелерге, жаштарга иш капсыз болот эле. Биринчи кезекте калк ошону каалап турат өзү. Шаар боюнча бизге азыр эрте берилишке. Базар Коргондо 2 светофор болсо экөө тең иштебейт. Каякта шаарга берилет азыр. Мына жолдорду кара, мыналарды. Шаардык ушундай болчу беле. Стоянкаларды кара. Бардыгы базыгы кагаз жок эле пулду алышат. Шаарга эрте бүт чоңдор жейт ушуларды. Шаарга эрте эле бизикилер жегендер айтат да. Мен оюмча Базар Коргон шаар статусуна өзү даяр эмес деп ойлойм. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, эгерде мамлекетке пайдасы тие турган болсо билбей калдым. Анан шаар болгондон кийин бүт бар налогдор көтөрүлөт. Буну эл билиш керек биринчиден. Ошо элге кабар бериш керек. Шаар болгондо налогдор көтөрүлөт. Мынча пайыздан мынча пайызга деп. Себеби дегенде айылда налогдордун эмеси бүт бардыгы азыраак болот. Бүт бар жактан жеңилдетүүлөр бар айыл болгон учурда. Шаар болгон учурда уже башка система болуп алып, уже кымбатыраак болуп калат, бар нерсе жогору болуп калат. Ошон үчүн билбедим мен. Мамлекеттин же шаардын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун бул алдыга болгон жылыш болот. Шаар болгондон кийин ошо мэрия түзүлөт. А жерде көп иш-чаралар түзүлөт. Шаар болгондон кийин бу жерде жанагындай социалдык мекемелер, архитектуралык өзгөрүштөр, шаар деген курулушка байланыштуу чоң өзгөрүштөр болот. Бул албетте бул Базар Коргон шаарынын келечеги бар.
Базар Коргон айыл өкмөтүндө орто жана чакан шаарлар, дүкөндөр жана базар бар. Ал эми калкынын саны 58 миңден ашат. Учурда Базар Коргон шаарын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча 2 жумушчу топ түзүлүп, иш алып барылууда.